Құдай деп жолға шықтылар. Елдер, сіздер өзіңір аман есен болып, елдер жақсы келмес, сағыныштар разы болсын. Барлық сіздерменен сені қызмет кетіресіз. Жұмыс сондай. Құдай деп біз жылдай масақалдар. Ақ жолы, Тренерларды ким қаяқ барады білет өздері? Білет. Маршрутқа, как положено, өтіп, инструктаж өтілді. Жаңы келген автобустардын айдоочулары менен алгач шаар башчысы жолугуп, аларга ак жол каалап каттамга чыгарды. Узундугу 7 метрге чейинки коомдук транспорттун сыйымдуулугу 40 адам болсо, андагы орундуктардын саны 16. Жаңы келген автобуска алгач мэриянын кызматкерлери отуруп, анын ыңгайлуулугун карап чыгышты. Азыр биздин пандемияга карата маскаларды ушул жерде болот. Азыр биз 50 миң штука заказ берип атабыз. Жаңы автобустарга сынактык негизде тандалып алынган тажрыйбалуу айдоочулар келди. Ар бир транспортко 2ден алынган кызматкер эми мөөнөтү менен шаар тургундарын тейлешет. Иш тажрыйбасы бар. Ошол мурун автобуста маршрутный линияда айдап жүргөн дөрдүн баардыгын биз бүгүнкү күндө кабыл алып атабыз. Жалпысынан биздин компанияга 700 водитель алынат. Азыр 50 автобуска биз 100 айдоочуну биз жумушка кабыл алдык. Бир автобуска 2ден айдоочу бекитилди. 10-чы, 11-чи, 12-чи, 13-чү жана 14-чү номердеги 50 автобус 5 багыт боюнча Ак Ордо, Кырман, Жаңы конуштарын, Чоң Арык, Маевка айылдарын жана 12-чи кичи райондорунун тургундарын негизги көчөлөрдү аралап тейлешет. Эске салсак, Самарканд автомобиль заводу менен эко жүргүнчүлөрдү ташуу ишканасы 2023 жылга чейин 1000 автобус жеткирүү боюнча келишим түзгөн. Бишкек шаарынын мэриясынын талабы боюнча аталган 50 автобус коомдук транспорттагы жүргүнчүлөрдүн санын азайтуу максатында пайдаланууга берилди. Кудай буюрса жылдын аягына чейин ушундай автобустардан, жаңы автобустардан бир 400 тап келсек, андан башка 12 метрлик автобустарды бардык низкопольный деп коюлса, элдерге ылайыктуу автобустардан да бир 350 ЭБРР деп коюлса, Европейский банк реконструкции и развития. Ошол аркылуу бизде кредит бар, аны заявка берилген. Ошо 350 автобус тегерегинде келет. Ошонда биздин жок дегенде шаардын борбор аянты, борборлук тарабын баары тең жаңы автобустар менен камсыз болот. Каттамга кирген автобустар дизелдик күйүүчү май менен иштейт. Калган автобустар толук жеткирилгенден кийин газ менен иштеген автобустарга алмаштырылат. Алар 1-июлга чейин шаар тургундарын бекер ташыйт. Элиза Нурматова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.